بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الخامس عشر ونبشنش حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынган хадисте келишинче, чындыгында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Жума күнү имам хутба окуп жаткан кезде, эгер шеригиңе тынч тур деп айтсаң, чындыгында маанисиз, пайдасы жок сөздү сүйлөпсүң. Бухари, Муслим. Түшүндүрмө? Бул хадистен билебиз, жума күнү имам хутба айткан кезде сүйлөө болбойт экен. Сүйлөө арам болуп саналат. Кээ бир орунда сүйлөсө болот. Эгер мухтаждык болуп калса, имамга айта турган сөз болуп калса, имамга айтса болот. Жана мухтаждык себеп, мухтаждык болуп калса, колу менен ишара кылса да болот. Бир киши мечитке имам хутба кылып жаткан кезде кирип калса да, ал салам бербей, унчукпай отуруп алуусу керек деп айтышат алымдар. Бир киши түшкүрсө, ага ярхамукалла деп айтуу керекпи дейинсе, жок, жооп берилбейт. Кээ бир алымдар рухсат берген, бирок алымдар ортосундагы талаш тартыштан чыгуу үчүн муну кылбаган жакшы. Хутба бүткөндөн кийин деле айтып койсо боло берет. Жума намазга барган киши мечитке адеп менен кирет. Отурган адамдардын ийиндеринен аттап өтпөйт, алдыларынан үзүрсүз өтпөйт. Кайсыл жерде бош орун болсо ошол жерге жайгашып отурат. Тынч отуруп хутбага кулак салат. Жана андан пайда алганга аракет жасайт. Эч ким менен сүйлөшпөйт. Хутба болуп турган кезде, хутба болуп жаткан кезде колдорун кыймылдатуу, кырсылдатуу, жайнамазды тууралоо, телефонду кармалап ойноо, мисвак кылуу сыяктуу иштер кылуу мүмкүн эмес. Бул иштердин кайсы бири менен имам хутба кылып жаткан кезде алектенсе, ал бекер, пайдасы жок, маанисиз нерсе менен алектенген болуп саналат. Азыркы кезде кээ бир мусулмандардын кемчилдиги имам хутба кылып жаткан кезде телефон менен сүйлөшүп отурган, же бир нерсени жазып отурган болот. Ким мына ушундай кылса, бекер, пайдасы жок, маанисиз нерсе менен алектенген болот. Хадистеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө ылайык, имамдын хутбасын угуу важип экен. Имам хутба кылып жаткан кезде бир иш менен алектенүүнү да сахабалар жакшы көрүшкөн эмес. Хутба болуп жаткан кезде пайдасыз нерсе менен алектенүү бул ошол кишинин ажыр соогун азайтат. Жана анын жумасы толук болбой калат. Жана хутба аралыгында имам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтса, уккан киши ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдарды айтып койсо боло берет. Ошондуктан хутба аралыгында сүйлөө арам. Бул Ханафи, Малики, Ханбали жана Шафии мазхабына көрө да. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.